Keyinki söz Matkerim Faybek Turataliевичтен. Урматтуу төраға, урматтуу Алмаз Акынжанович. Өзүңүз жакшы билесиз, Борбор калаада калктын саны күндөн күнгө өсүүдө, курулуш иштери тынымсыз жүрүүдө да. Көп кабаттуу үйлөр, мектеп, бала бакча, социалдык объектилер курулду. Ошол эле мезгилде Борбор калаанын канализациясы тутумдарын жаңылоо иштерин жүргүзүү боюнча маалымат укпайбыз да. Эч кандай. Азыркы мезгилде канализация тутумдарынын эскилиги жетип, эгерде кооптуу абал жаралса кандай болот деген элдерде коопсуздануу көбөйүүдө күндөн күнгө. Ошондуктан оңдоп түзөө жаңылоо иштерине кеч боло электе көңүл бурууга чакырам. Жана ошондой эле жогорудагы маселе боюнча тез арада тийиштүү министрликтерге тапшырма бериңиз. Бүгүнкү күндө биздин жалпы шаарыбыздагы Борбор калаадагы канализация системасы боюнча бир маалымат берип койсо жакшы болмок. Ошону менен бирге Алмаз Акынжанович, мына биздин Конституциянын 51-беренесинин 6-пунктунда жазылганда Кыргыз Республикасы өз чегинен сырткары жүргөн жарандарын коргоого жана колдоого кепилдик берет деп. Бирок бизде тескеринче колдобой эле кордолуп атат да биздин чет жакта жүргөн жарандарыбыз. Ошол эле мезгилде биздин ушул Кыргыз өлкөсүндө туруп алып, ортомчулук кылып, биздин жарандарыбызга чет жактан жумуш таап берем деп фирма ачып алгандар, аларды алдоо жолу менен бул жерден 2000ден жогору ар биринен акчаларды алып, бул жактан салып, тияктан тосуп алат, жумуш берет деп, бирок баргандан кийин эч кандай жумушу жок, талаада калып кеткен жарандарыбыз бар экен. Мына кече жакында эле Иркутск шаарында ошондой 40 жараныбыз ушул жактан келишим менен барып, ал жакта эч кандай эч ким тосуп ала албастан биздин ошол жердеги консулда иштеген кызматкерлер бир 2-3 күн эптеп багышып, ал жерден биздин жарандарыбыз акча чогултуп ситуациядан чыгыптыр да. Аларды бул жак айтса, ал фирманын ээлери кайра коркутуп атыптыр. Мен ким менен байланышым бар, билесиңби? Сени керек болсо бир күндө иштен алып коем, тигинтип коем дегенде. Ушул жака чараны көрүңүздөр. Ошол биздин тиешелүү органдар иштесин ошондой терс көрүнүштөр менен. Андан кийинки элден кайрылуу Алмаз Акынжанович. Мына биздин Борбор калаабызда бүт баягы райондордун аттары өзгөрүү болуп жатат. Ошол өзгөрүүгө бир районго Курманбек Батырдын атын берүү сунушун жеткирип коюун өтүнүштү. Ошону сизге айтып коеюн Алмаз Акынжанович, эгер мүмкүнчүлүк болсо, бул биздин эми көрүнүктүү батырыбыз, Кыргыз эпосунан, Манас эпосунан кийинки эпостордун каарманы. Ошондуктан эске алып койсоңуз. Рахмат.